Туғандар 29 март 2024 артында тұрған бұл белгілі Базарқорған көпіресі Бишкек Ошту біріктірген стратегиялық жалғыз көпірі Ылдыйда Ортосайда. Ал көпір азыр жабық. Ал пешеходный көпір болып қалған 69 миллион сомға жасалған коррупциялы көпір анда көргізем. Азыр бүгінгі көпірені көрелі. Ахвалы қандай? Илгері сай, мынау сілер көріп тұрған топырақтың деңгелді болған. Ушунча түшүп кеткен Ылдыйга. Экскаваторда иштеген жигиттер айтат, жайында казып көрсөк дейт, ошол 1 метрге жетпеген дейле калган экен дейт подушкасына. Түбү бош дейт. Азыр мол суу көп келип атпайбы? Келип жеп отуруп, түбү бошошсо, жанагы тиши бошогон адамдай болуп, бир күнү мол колонналар бул жака куласа көпүрө кулайт да. Ошондо негизги экономикалык артерияны түзгөн көпүрөбүз куласа, аркы көпүрөбүз мындай масштаб көп жүргөн машиналарды көтөрө албайт да. Көпкө чейин күтүп калышыбыз ыктымал. Ошон үчүн муну тез арада бул жерге аркы бурчка чейин подушка жасаш керек. Подушканы жөн эле шагылы менен үйбөй, бүтүн бетондоп чыгыш керек. Бетондоп чыгып, ар бир 3 колоннаны тең. Плюс мо чекелерин бүтүн мо чекелерин таш менен же бетон менен тосуп чыкпаса, сетка менен бул акыбал көп көрбөйт тугандар. Өткөндө мен курултайда бул теманы сүйлөгөм. Айбек Саипов YouTube каналына кирсеңер. Кийинки сөз делегат Саипов Айбек Сатыбековичте. Ассаламу алейкум тугандар, баарыңарга салам. Менин программам 4 багыттан турат. Бул микрорайондорду салсак. Кийинкиси бул Бишкек Ош жолуна альтернативалык көпүрө 1 километрдей Ылдыйга. Эң негизги көпүрөбүз азыр авариялык акыбалда. Ошого альтернативный көпүрө салбасак болбойт. Ортосай айылы менен Базаркоргонду бириктирген көпүрө. Кийинкиси бул райондун өнүгүү. Саипов Айбек Базаркоргон шаары дейт. Шаарды өнүктүрүү боюнча маселелерди көтөрдүңүздөр. Ооба, биз жаңы шаардын катарына, улардын катарына кошконбуз. Базаркоргон шаарын менин указым чыккан. Өнүктүрөбүз. Келечекте аякка дагы микрорайондорду салабыз. Курултайдын толук түрүн Айбек Саипов YouTube каналынан көрсөңөр болот. Эм карагыла. Жакындан азыр түшөлү. Муну карагыла, суунун акканын. Карагыла, канчалык сай төмөн түшүп кеткен. Шагалды казып отуруп, суулар агызып отуруп, ылдыйлаганы. Бул дагы ылдыйлайт, жөн турбайт. Эми бул көпүрөнү эстеп калгыла, азыр Ортосай көпүрөсүн да барып көргөзөм. Көпүрө өзгөчө кырдаалдар министрлигине карайт дейт. Тез арада бул иш-чарага киришпесе, бизде бир авария болгондон кийин обычно киришет. Ошол авария болгуча эртерээк бул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Мына бизде Ош Бишкек жолду бириктирген ушул көпүрө тугандар. Үстүнөн жаңы асфальт басылган менен акыбал ушундай. Бул сайда кээде суу көбөйөт, кээде азаят. Ар жакта жарылар жеп кеткен. Көп жерлерде айылга жакындашып калган. Ушундай. Мына жеп. Кирди бисекеден. Эгерде каражат болсо, бул көпүрөнү баштан салыш керек. Мындан кененирээк кылыш керек. Ар жакта базарга бурулган жол бар. Ошол жолду светофор коюш керек. Мисалы, коомдук транспорттор светофор койбосо, жөнөкөй адамдардын өтүшүнө өтө аябай көп авариялар болуп атат ал жерде. Вактылуу бул сайды разгрузка кылып, Нокенге жарымын Кайрыма көлүнө буруп, кургатып туруп, подушка жасалса, көпүрө кулап калышы мүмкүн тугандар. Бизде бир кырсык болгондо анан чуркаш эле. Эми Кудай анын бетин ары кылсын. Колдон келсе, негизи жаңы эле көпүрө курган жакшы. Азыр Ортосай айылындагы көпүрөнү барып көрөбүз. Биз көпүрөдөн өткөндө мол жерге светофор коюш керек болуп атат, бирок көпүрө азыр кое албай атабыз да. Ошон үчүн көпүрөнү бышыкташ керек. Көптөгөн машиналар турганда көтөрө турган кылып. Азыр мол Ортосай жакка барабыз, көрөсүңөр. Сайдагы сууну карагыла. Бир ары же бир бери болуп агат да ушундай. Мына көпүрөгө жакындашып калдык. Мында турган бул Базаркоргондо Ортосайдагы көпүрө. Базаркоргондогу жана мен айткан Ортосай менен Базаркоргонду бириктирген көпүрө. Ассаламу алейкум. Бул ошол жанагы мен айткан курултайдагы коррупциялык көпүрө 69 миллион сомго жасалган. Узундугу 103 метр. 2018 жылы курулган. Суунун көлөмү бул эски көпүрө.
Эми карагыла, бул көпүрө дагы сондай жамак-жумактар менен жасалган. Бул ошол ноокатта бир суу жеп кеткен көпүрөнү бузуп алып келип жасаган дейт да. Бул жерде бир машина өтөт, эки машина өтө албайт. Бирөө күтүп туруш керек. Эми бул акыбалын мындай эле караганда көрүнөт. Ар жеринде мындай жамактар бар. Эми ылдыйына чыгып көрөлү. Муну да алып карайлы. Аркы шагалды көрсөңөр түбүндөгү. Канча ылдыйлаган, азыр сууда бар түбүндө бир метр, 1,5 метрдей ылдыйлап калган. Куручулар айтат, бир 3-4 метр эле казылгандай түбүнө. Ошол убакта муну куруп долбоордун башындагылар 17, 16, 17 метр деп айтышкан. Эми карагыла, ар жакта подушка жасаган, жакында эле подушкасын жууп кеттир. Мунун да башында курганда узун кылып ар бир эки колоннанын тушуна подушка жасашкан. Муну бетондобосоңор болбой жууп кетет десем, эчтеке болбойт деген. Сел келип жууп кеткен. Мунун жакшы МЧС жасаптыр. Бир сиран ол таштар жок болчу. Тез арада буга да подушка жасабаса, мунун дагы акыбалы көп көрбөйт. Негизи бул жерге машина өтө турган көпүрө түшүш керек эле. Башында долбоор боюнча ушундай болгон. Базардын тушунан баштап көпүрө түшүп, кольцо айланып келип, Советский менен Сайдулаев же Осмонов менен базарды айланып, жаңы көпүрө эме жол түшмөк. Тилекке каршы бул акчанын баардыгы ушул көпүрөгө кирип кеткен. Көпүрөнүн жарымы дагы бир жерде дейт, бирөөнүн үйүндө дейт, жарымы ошол жогору жакта, тоо тарапта көпүрө салышкан дейт. Мында такташ керек маалыматты. Туугандар мындай да, Орто Сай айылы ушул Базар Коргон базарына келиш үчүн мына ошол жерден 100 метр эле, мына бул жакта базарда 100 эле метрди өтүш керек. Бирок бул жерде аз транспорт аз, маршрут жүрөт, бирок бардыгы эле өтүш керек эле. Эми бул Орто Сайдын тургундары азыр ушул 100 эле метр жерден өтө турган жерден айланып өтүп, өткөндөр ушул жерден өтүп, калгандары авто менен жүргөндөр ошонтип мына көпүрө менен айланып келишет дагы. Бир 13, 14, кээ биркилер 16 километр жүрөт. Анча-мынча жерлер 10 километр айланбаса, негизинен ошентип айланып, анан канча чөнтөктөрүнө экономикалык ущерб, убактысы кетет, өмүрү кетет. Бул жерге сөзсүз ошол Орто Сай айылына ошол жерге жаңы көпүрө салыш керек. Автоунаа өтө турган. Мейли бул көпүрө тура берсин, бирок жанына дагы автоунаа өтө турган көпүрө салыш керек анда. Буга эми каражат кетти да. Каражат кетти, кустургандарды кустуруп, жаңы көпүрөнү ушул жерге кадимкидей салыш керек. Эгерде аркы көпүрө кулай турган болсо, альтернативалык бул көпүрө бизге калыш керек, страховка катары. Бул деле ошондой. Бара-бара жеп отуруп, эчтеке калбайт. Мына акыбалы көрүнүп турат. Эски көпүрөнүн калдыктары. Мына аркы жерде жар жеп отуруп, айылдарга кирип барат. Ал жагын дагы эле жасай эле экен. Ошондой. Мисалга мына Орто Сайда жашагандар, мына 60 жылдыкка мектепке алып барышат. Авто менен алып баргандар бар, ушинтип жөө өтүшөт. Жоктон көрө жогору, бирок элдин акчасын жеп коюшкан да. Кадимкиде автоунаада өтө турган көпүрөнүн ордуна жөө өтө турган көпүрө болуп калган. Орто Сай айылы менен Базар Коргонду бириктирген жаңы көпүрө керек, автоунаа өтө турган. Анан мына Бишкек Ош жолундагы көпүрөнү жаңылаш керек. Же реконструкция кылыш керек, башынан бышыктап чыгыш керек. Бул дагы эми бюджетке байланыштуу. Министрлик эртерээк аракет кылбасаңар, кырсык болгуча алдын албасак болбойт. Негизги артериялык көпүрө кулай турган болсо, акыбал жакшы болбойт. Больницага бараткандар бар, товар ташыгандар бар, адамдардын жашоо турмушу токтоп калат да. Убактылуу болсо да кризиске учурайт. Демек, приоритет коюп, биринчи көпүрөнү оңдош керек.